Mына mektab üstü flag'ni almashtırıp koyuptur. Mına biz flag'ni mantık kuydiriptir negisi. Flag'ni mына жерге өрттөдү. Az kuygöndөрү билинет азыр. Мына адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Мына ортодо адам турат. Кызга окшойт. Бети көрүндүбү? Жок, бети көрүнгөн жок. Колунда жана ак эмне көрүндү, флагчы. Анан мындан көтөрүп атат да, кийими чымдай калчу. Сузак районунда аялдардын көмүскө диний экстремисттик түйүнү аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык 29 майдан 30 майга караган түнү Сузак районунун Беговат айылында Кыргызстандын мамлекеттик желектерин атайлап өрттөп жок кылуу, кийин аларды арабча жазуусу бар ак тууларга алмаштыруу фактысы катталган. УКМК менен Ички иштер министрлигинин биргелешкен иш-чараларынын натыйжасында мамлекеттик символикаларды өрттөөнүн уюштуруучулары жана күнөөкөрлөрү аныкталды. Алар Беговат айылынын 19 жана 16 жаштагы тургундары жана Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү болуп чыкты. Кармалган 2005 жылы туулган, 2022 жылы Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун катарын толуктап ант берип, 2023 жылдын жаз айларында Беговат айылынын тургундарынын арасынан өз алдынча жаңы жактоочуларды тартуу иштерин жүргүзө баштаган. 2023 жылдын күзүндө 2008 жылы туулган жаранды анын шеригин жана окуучусу болгондугу такталды. Буга чейин Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын мүчөсү болгон дагы бир 2024 жылдын январь айынан бери желектерди алмаштыруу жана өрттөө иштерин жүргүзүп келген. 29 майдан 30 майга караган түнү эки катышуучу тең араб жазуусу бар ак желектерди даярдашкан. Беговат айылындагы номер 4-88 мектептин башкы дарбазаларында, ошондой эле уюлдук оператор мунарасында Кыргызстандын мамлекеттик желектери алмаштырылган. Андан соң Беговат айылындагы Сыдыков жана Урайымжан ата көчөлөрүнүн кесилишинде Кыргызстандын мамлекеттик желектери өрттөлгөн. Тергөө учурунда бардык кармалган адамдарга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалып алынды. Учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Республикасынын желеги кайсы жерде өрттөдүңүз? Ушул жерде. Ким өрттөдү? Мен. Ким экөөңөр келдиңер? Шериңиз Мусул экөөңөр келдиңер? Мен 2005 жыл 26 мартта туулганмын. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Хизбутлар ошо чет давлатларда митинг кылышканда ушу байроолорду көтөрүп чыгышат. Ошондон көрө мен ошо фикирди алдым. Уну ошо Нурсулуу деген кыз менен чыктык. Ал Нурсулуу ким, сенин окуучуңбу? Окуучум. 30 май күнү түндө саат 2-де чыктык. Ошо Шамшиев мектебине, Атабековке, айыл өкмөткө, яғни антеннага келдик. Кийин ал өзү акча топтоп материалдарды алды, даярдады, өзү жазып баштады, мага ушул жөнүндө билдирди. Кыргыз мектепке, Шамшиев мектебине барып биринчи, мага сен кыргыз мектепке чыгасың, мен өзбек мектепке чыгам деди. Чыгып, байракты алып, ордуна берки байракты илдик.